сапаттары birge иштеген кесиптештеринин, айылдаштарынын. Кара Суу районунун Сабай айылында бүгүн чоң байрам. Анткени айылдагы Санабар Бахапов атындагы орто мектепте айыл тургундары, окуучулар, мектеп мугалимдердин катышуусунда Разия Зуридинова атындагы кайрымдуулук фондунун ачылуу аземине катышууда. Жолугушууда мектепке жардам берүү максатында марафон уюштурулду. Разия биринчи институт бүтүп, физика математика факультетин бүтүп, ушул бизге мугалим болуп келген, жөнөкөй мугалим болуп. Onun берген тәрбиясынан, мұның қолынан шыққан қаншалаған азыркы бүгінгі күндө жакшы адамдар бар. Кейинчерээк біз да өзүбүздө ушул эжекенин колунан окуп. Эжекенин бир сөзү ушунчалык жугумдуу болчу деп. Аз сүйлөчү, бирок көп аракет кылчу. Эжекенин баскан турганы, сүйлөгөн сөзү өзү эле тарбиялык мааниси аябай чоң болчу. Кандай жакшынакай инсан басканы тыкылдап элге жакшы эмгек сиңген инсан эле. Разия Зуридинова 40 жылдык аз өмүрүндө 8 жыл ушул мектепте директор болуп эмгектенип, эл эсинде калган иштерди жасап өттү. Бүгүн анын жасаган эмгегин айыл тургундары, кесиптештери, уул кыздары баалап эскерип жатышты. 5 бир тууганбыз, ошол 5 бир туугандын чоңу менмин. Ошол 5 бир тууган азыр эми чогулуп, ошол апабызды эскерип, аты дагы мындан дагы кийин эл журтка таанымал болуп калсын деп, апабыздын атына Зурдинова Разия деп коомдук фонд уюштуруп, азыр ар түрдүү кайрымдуулук акцияларын өткөзүп келатабыз. Ремонт иштерине жардам беребиз, жакшы окуган балдарга колдоо көргөзөбүз, кыйналып жашаган үй бүлөнүн балдарыны ошо окууга өтүшүнө, ошолорго репетиторлорду алып, ошолордун келечекте өздөрүн тапканга ошо жардам беребиз деп азыр үмүттөнүп атабыз. Башка райондорго, анан кийин ушул Кара Суунун ичиндеги 7 айыл өкмөтүнүн мектептеринин бардыгына жардам беребиз деген пландарыбыз бар. Бул азыр план, бирок ошо азыр баштапкысы өзүбүздүн мектептен баштадык да. Разия Зуридинова атындагы кайрымдуулук фонд эми Кара Суу районунун жана өлкөдөгү жардамга муктаж болгон мектептерге, окуучуларга кол сунат. Ал эми бүгүнкү марафондон түшкөн каражаттын баары ушул мектепке жумшалат. Учурда мектептин эшик терезелери эскилиги жетип, жаңылоого каражат жетпей турган болчу. Эжеке 1975 жылы ушул мектепке директорлук кызмат аркалап 8 жыл аркалап иштеди. Эжекенин негизги ушул мектеп үчүн эмеси, биз мурдакы эски мектебибиздин ордуна ушул 1980-84 жылдары ушул жаңы мектептин долбоорун бекиттирип, курулуш иштерин баштаган. Ушул эжекенин кылган иши биз үчүн ушул жаңы мектебибизди куруп берген да. Аталган мектеп 1935 жылы Кызыл Кыргызстан атындагы орто мектеп деп түптөлгөн. 2019 жылы коомдук саясий ишмер, легендарлуу парламенттин депутаты Санабар Бахапованын ысымын алган. Учурда 700дөн ашуун окуучу билим алса, аларга 50ге жакын мугалим билим берип келет. Эркингүл Турдумаматова, Маров Шакиров, Каникей Бакытбек кызы, Таңкы Коңгуроо.